Рұқсат. Өзү теңдүүлөр менен тил табыша албай ачууга алдырып, аларды ур токмокко алып койгон бул кардар 2020-жылдан бери пробация органында каттоодо. 6,5 ай тергөө абак жайында отуруп, пробацияга которулуп келген жаран кайрадан укук тартибин бузбай, туура жолго багыт алуусу үчүн атайын адис менен иштешип жатат. Пробация органындагы 1 жылдык мөөнөтү аяктады. Эми калган убактысын бардык талаптарды так аткаруу менен өткөрсө, жазасын өтөгөн болот. 1 жыл өтүп калды. 2 жылдай бар. Мурда ойлонбоп турубуз да. Ойлонуп оокат кылып калдык. Буюрса жакшы бар. Буюрса базарга чыгып соода кылайын деген астыда пландар бар. Ал эми жетекчилик кызматта иштеп жаткан маалында мамлекеттик сатып алууларды туура эмес жүргүзгөндүгү үчүн жатак абагында кармалган. Бул жаран мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Тергөө амалдарын бир нече соттук процесстерди башынан өткөргөн кардар азыркы абалына шүгүр келтирет. Соттук отурум бүткөндөн кийин сразу кесиби биякта ошо жанагындай бир аткарылчу жумуштарга саат бөлүп, же болбосо ошо штрафтар менен берилип чыгып өкүмдөрдү аткарда ошо пробация органына сунуштап көзөмөл жүргүзүп аткан. Бул биягы жакшы эле жеңил эле го дейм, жакшы эле. Пробациялык мөөнөт 5 жылга чейин эркинен ажыратылган учурларда анча оор эмес кылмыштарды жасаган жарандарга колдонулат. Кардарлар коомдон обочолонбой, үйүндө, өз үй бүлөсүнүн жанында жаза мөөнөтүн өткөрүшөт. Бул учурда алар менен тиешелүү адистер иш алып барат. Учурда Ат башы райондук пробация органынын каттоосунда 26 кардар бар. Алардын 7 мурда сот жообуна тартылгандар. Жыл башынан бери 2 кардардын паспорттарын алып бердик, 1 кардарга аскер билетин алып бердик, 2 кардарды болсо ушу жумуш менен камсыз кылдык. Жана бизде соттун талабы боюнча Нарын облустук бириктирген оорукананын наркология бөлүмүнө 2 кардарды жаткызып, дарылатып, азыркы учурда ошо акыбалдары жакшы. Пробациянын кардарларынын социалдашуусуна жана укук бузууларды жасоосун алдын алууга карата атайын пробациялык кеңеш түзүлөт. Кеңеш сыналуучуга психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтөт. Документтердин баарын жасап берип атат, жардамын берип атат, больницага жардамын берип атат, бүт бардык жардамдарды жасап берип атат. Рахмат ушу. Маалымат иретинде айтсак, район боюнча жыл башынан бери 53 кардар каттоого алынса, 50 жаран сыноону ийгиликтүү аяктап каттоодон чыгарылган. Мыйзам боюнча эгер жаран сыноону өз мөөнөтүндө ийгиликтүү аяктаса, өздүк документине соттуулугу тууралуу жазылбайт. Гүлзат Мокенова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдеми, Ат башы району.